Мынау дуалдарын урандылары эле калган чеп мындан 1000 жыл илгери курулган байыркы ат баш шаарынын калдыгы. Тарыхчылардын айтымында бул жай кезегинде Улуу Жүүек жолундагы чыгыш менен батышты байланыштырган соода логистикалык борбору болгон. Мына ушул тарыхый кала жаан-чачындын кесепетинен акыркы мезгилдерде талкаланып жок болуп барат. Аны сактап калуу максатында өлкө башчысынын тапшырмасы менен учурда Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлиги аркылуу тарыхый жайларды калууна келтирүүчү архитекторлор тарабынан жеринде изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Исследования, предварительные работы. Комплекстүү илимий изилдөө иштери химиялык, техникалык изилдөөлөргө, тарыхый негиздемелерге таянып жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгында тарыхый эстеликти кандай курулуш материалдар менен кантип калыбына келтириш керектиги боюнча методикалык долбоор иштелип чыгат. Разработка проекта реставрации и приспособления. Бул жайды изилдөө иштерине мурда тарыхый жайларды калууна келтирүү иштерине аралашкан тажрыйбалуу архитекторлор Россия, Кытай Эл Республикасы, Түркия, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан өлкөлөрүнөн чакырылган. Алар Кошогоргон чебине барышып, кандай курулуш материалы менен курулгандыгын, аны бузулушуна таасир эткен факторлор, калыбына келтириш үчүн кандай жумуштар жасалыш керектигин байкоого алышып, изилдөө иштерин жүргүзүшүүдө. Суу деген әсер береді ғой, көп нәрсе бузулган экен, бирок та жаан суулардын таасиринен көп жерлери бузулган экен. Калган курулушту сактап калууга мүмкүндүк бар. Ал үчүн сууга байымдуу кошулмаларды пайдаланып, өзүнүн топурагынан кирпичтерди калып менен жасап көтөрүү керек. Өзү негизи бийиги 80 сантиметр болгон пакса менен курулуптур. Буюрса калыбына келсе үлкөн туристтик жай болот. Өтө маңызды нерсе. Yana bitta juda ham ko'p ikkala tomondan qulab tushgan joylarda ingichka bo'lib qolgan haligi joy. Изилдөө иштеринде Өзбекстандан жана Түркиядан келген 6 киши илимден докторлору иш алып бардык. Пайдубалыдагы топурактан тургузулгандыктан ал жаанга эзилип урап жатыптыр. Биз ошол жерге бышкан кирпичтен төшөп, калганын өзүнүн пакса дуалы менен согунуусун уштап жатабыз. Эски курулуштун тарыхыйлыгын бузбай, жаман жерин алып салып, бышык болуш үчүн саман кошуп согуу керек деп жатабыз. Геотексtil коюлады. 1000 жылдап сакталган тарыхый жайды калууна келтирүүдө азыркы заманба курулуш материалдары колдонулбайт. Изилдөөчү архитекторлор тарабынан тарыхый эстеликтин байыркылыгын чагылдырган, нукуралуулугун бузбай турган курулуш материалдарын пайдалануу сунушталууда. Ал эми калыбына келтирүү иштери быйыл башталышы күтүлүүдө. Каражат бар. Ал эми каражатты туура пайдаланыш керектиги боюнча ушул адистердин берип жаткан сунуштары негизги иш-чаранын негизин түзөт да. Ошондуктан биз бул адистер берип жаткан корутундулардын жыйынтыгында бул Кошогоргондогу консервация, реставрация иштерин быйылдан баштап эмки жылы дагы ушул бюджетке киргизип иштерди жүргүзөбүз. Мындай изилдөө иштери Кыргызстандагы топурак менен курулган пакса эстеликтерди сактап калууга багытталган. Анын негизинде Чүйдөгү Ак Бешим шаар чалдыбарын, Кочкор районундагы орто кылымдарга таандык Мончо жана Көк Таш жер алдындагы күмбөздү изилдөө жумуштары да ишке ашат. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.